Assalamu alaikum hurmatly dostlar. Bu sabahımızda buyursa tekstler tuuralı söylüşüz. Antkeni men ötken sabahlardan birisinde bir broşura jasayız, bir buklet jasayız dep aytkan bolчумун. Buklet jasash üçün bolsa, aябай көп tekstler менен иштетилет экен. Мен сабак даярдап аткан жерден өчүрүп салдым. Анткени tekst тууралуу дагы көбүрөөк нерсени али үйрөнүшүбүз керек экен. Азыр болсо текст боюнча үйрөнүп баштайбыз. Балким бул сабакты экиге бөлгөнгө туура келет. Анткени бир аз көбүрөөк маалымат топтолот. Text деген инструментибиз бул жакта өзүңөр билесиңер. Бул инструментти алып туруп, бул жерге биз бир текст жазыш үчүн мышканын сол кнопкасын бассак болот. Жана бул жакка биз бир текст жаза алабыз, туурабы? Мисал үчүн стандарттык түрдө ушундай жазганыбызда бир текст пайда болот. Бул текст болсо фигурный текст деп аталат. Дагы CorelDraw'дын стандарт немесинде Arial 24 пункт менен Arial фонтунда шрифт жазылат. Так, мындан башка кандай түрлөр менен тексттер даярдаса болот? Анда бир аздан кийин сүйлөшөбүз. Бул жерде азыр форматирование кылганда биз сабактарыбызда көрдүк. Мисалы үчүн муну жирный кылсак болот, же болбосо форматын өзгөртсөк болот, башка шрифттерге, андан кийин мунун размерин чоңойтсок болот, Ошондой эле могу жердин өзүнөн дагы размер чоңойтсок болот. Мисалы үчүн 60 десек, размерибиз чоңойот. Эгерде мону карасаңар, сол жагы ордунда турат. Мисалы үчүн биз 100 дегенибизде сол жагынан неме кылганда 10 жакка жылып кетип атат. Эгерде биз мунун справа деп койсок, оң жактан бул CorelDRAW деген W'дан буякка жылбайт, бул жакка карай чоңойот. Мисалы үчүн айтайлык, 150 десек, көрдүңөрбү? W'дан буякка кеткен жок. Ошон үчүн эгерде ортодон чоңоюшун каалай турган болсок, анда биз муну по центру деп коебуз. Биз муну визитка жасап атканда көргөн болчубуз. Так. Андан кийин дагы эмне тууралуу айтыш мүмкүн? Азыр салыштырыш үчүн неме кылайын? Бул мындан тышкары дагы бир жол менен текст жазса болот. Бул үчүн бул жакка бир рамка чийип алабыз мындай кылып. Мышканын сол тарабын басып, кое бербей туруп чоюп, мондай бир рамка чийдик. Анда карасаңыздар рамка чийилди, бирок ичине текст жазса болот. Бул жерде биз текст жазсак, мисал үчүн ошол эле CorelDRAW деген текст жазайын да. Так, бул да Arial, бирок 12 пункт менен ачылды. Көрдүңөр? Андан кийин келгиле муну бир аз текст көбөйтөлүк. Анткени бул простой тексттен, муну простой текст деп коет. Узун немелер үчүн колдонулат, параграфтар үчүн колдонулат. Мисал үчүн мондай дейли. Так, муну дагы бир аз кичирейтип коелук. Мисал үчүн 50 деп турайын. Муну болсо 30 дейлик. 30 эмес. 5 деп турар элек азырынча, мынакей уштап көрүнүш үчүн деп атам да. Биз азыр CorelDraw'да фигурный текстте, эгер могу бурчтагы кнопкалардан тарта турган болсок, көрүп атасыңар, фигурный текстибиздин фигурасы өзгөрүп атат, туурабы? Форматыбыз, шрифтибиз өзгөрүп кетип атат. Мисалы үчүн бул жака койсок, чоюлган башкача шрифтке окшоп, монустер black эмес, башкача шрифтке окшоп калат. Простой текстте андай эмес. Простой текстти эгер биз чое турган болсок, рамканы чоебуз, ичиндеги текст ошол рамканын ичине жайгашып кала берет. Көрдүңүздөрбү? Бул именно ошол буклет жасап атканда, же болбосо бир газетанын страницасын жасап атканда, же китептин барагын жасап атканда аябай керек боло турган нерсе. Белгилүү бир рамканы коюп туруп, ал рамкадан сыртка чыгарбаш керек болот. Ошондуктан бул инструмент колдонулат. Андан кийин дагы эмне бар? Мисал үчүн биз да мурунку сабактарыбызда үйрөнгөн нерсе бар болчу. Бул жазган жазуубузду монтип туруп айландырсак болот эле, же болбосо мондай кылып туруп муну ийип, чоюп ойносок болот эле. Бул нерсе дагы бул жакта өтөт. Ошондой эле мынакей бул жакка койдук. Бирок мында дагы тексттин өзүнө эмес, рамкага тиешелүү болот мынакей. Көрүп атасыңарбы?
raмканы буруп атат. Текстибиз ошол рамка боюнча кетип атат. Рамканын форматына жараша өзгөрүп атат. Мисалы үчүн биз муну бурдук. Мынакей 344 даража бурулуп турат. Ошончолук даражада бурулган текст пайда болуп атат. Же болбосо мынакей ошондой эле мондай кылып туруп жылдыра турган болсок дагы, көрүп атасыңарбы? Рамкабыз кандай формада болсо, ошол формада жазуубуз, текстибиз жайгашып кетип атат. Так, андан тышкары, мисалы үчүн кээ бир учурларда муну айтып кетейин, рамкасы жок неменин, фигурный тексттин. Фигурный текст ошон үчүн кыска тексттерди колдонулат, же болбосо мисалы үчүн заголовокторду колдонуш мүмкүн фигурный текстти. Абзац, параграф, узун сөздөр жаза турган болсок, анда биз немени тандаганыбыз жакшы. Простой текст тандаганыбыз жакшы. Так, эми биз абзац жазып атабыз, параграф жазып атабыз, бирок мисалы үчүн бир бөлүгүн мондай кылып жазып келдик. Эки колонка кылып жазышыбыз керек болсо кандай болот бул текст деп сүйлөшөлүк. Мисалы үчүн мондай кылып туруп, могу жерде биздин текстибиз турат. Бирок биз мындай болуусун эмес, айтайлык, могу заголовок болсун, могу жазуунун жарымынан калганы могу жактан жазылышын кааласак кандай болот? Келгиле аны үйрөнөлүк. Бул үчүн биз экинчи рамканы даярдайбыз бул жакка. Экинчи рамканы даярдайбыз. Любой бир жерге даярдайлы, кийин ал жак керек болсо алып барсак болот. Муну немени түшүндүрүш үчүн. Андан кийин биринчи рамкада канча текст калыш керек болсо ошол жерге чейин белгилейбиз. Мынакей мисалы үчүн. Карасаңыздар, биздин рамкабыз кызылга өтүп калды. То есть бул жерде текстибиз батпай атат деп атат. Бул жерде батпаган текст бар дейт. Анан астыңкы кнопкабыз мондай немеге айланып калды, үч бурчтукка айланып калды. Ошого басып туруп, андан кийин экинчи рамкага алып келип туруп койсок, ал тексттин уландысы бул жакка кетет. Көрдүңөрбү? Эми болсо муну алып келип туруп бул жакка коюшубуз мүмкүн. Мисалы үчүн жылдырып. Андан кийин бул жакта башка бир нерсе жазылса, мисалы үчүн айтайлык, үйрөн Corel Draw, мисалы үчүн Photoshop жана башка деп туруп жазып атсак, анда могул жактагы акыркы сөздөр бул жакка өтүп кете берет. То есть бул үйрөнгөнүбүз, бул азыркы көргөн нерсебизди связанный рамкалар деп коет. Бул рамкадан бул рамка туташкан бири-бирине. Мынакей арасында связкасы да турат. Бул нерсе аябай көп колдонулат. Айрыкча мындай колонкалуу болгон ушул брошюраларда, журналдарда колдонулат дедик. Андан кийин мисалы үчүн газетанын дизайнын жасап аткан маалда аябай керек болот. Мисалы үчүн айтайлык, дагы бир нерсени үйрөнүп кетсек жакшы болот. Ошол жердин өзүнөн газетанын дизайнын жасап аткан маалда кээ бир учурларда мондай нерселер болуп калат да, башка бир сүрөттүн жанынан болсо жакындап неме болуп кетиш керек, мондай. Сүрөттү басып өтпөш керек текст. Мисалы үчүн айтайлык, могу жерден сүрөт эмес да биз бир фигура коюп турайлы. Мисалы үчүн айтайлык, мондай. 6 бурчтук коелук. Эгерде биз жазган жазуубуздун бир сүрөттүн же болбосо бир фигуранын жанынан ал фигурага тийбей, же болбосо ошол фигура айланып өтүшүн каалай турган болсок, айланып өтүшүн дегенде мисалы үчүн мондай жазылып келип, мындай кылып, анда биз ошол фигураны алып келебиз. Фигурный текстибиздин, простой текстибиздин бир бөлүгүн жаба тургандай кылып коебуз. Андан кийин фигураны тандап, андан обтекание простым текстом дегенди тандайбыз. Мынакей. Көрүп атасыңарбы? Могу жазуу келип атат. Бул фигура башталган жерден баштап, мондай кетип атат. Келгиле ошонун ордуна, могунун ордуна неме кылайлыбы, бир аз жанагы биз веб дизайнда колдонгон Lorem Ipsum деген текст бар. Ошол текстти колдонойлу да. Так, мынакей. lipsum.com деген сайттан алсаңыздар болот. Bir paragraf көчүрөйүн.
чтобы ар кандай немеде сөздөр болsun деп атам da. Андан кейін мынакей көріп отырсыңдар, бұны көргенден кейін уже бұл жаққа тиішпей өтіп кетіп жатады. Рамкабыз бұның үстінде болса деле. То есть рамкабызға бұл мешает етіп жатады. Фигура. Фигурабыз мисал үшін размерін кичирейткенибизде мынакей жерден дагы көрсек болот. Мисал үшін кошумча бир нерсени жазып туруп, ошентип алып кете турган нерсе болуп турган болсо, мисал үшін муну журналдарда, газеталарда көп көрөбүз. Аны ушул ушундай кылып койсок болот. Так. Мунун кандай настройкаларын кылсак болот? Бул үчүн могу жерде свойства объекта деген вкладканы алып келишибиз керек. Могу жерге свойства объекта азыр көрүнбөй атат. Biz mынакей алып келейлик. Свойства объекта мышканын оң тарабын басабыз. Мына бул жерде свойства объекта деп турат. Андан кийин эгерде карай турган болсок, мына бул жерде как раз сводка деген немеде, могул иконканын астында бул жерде бир канча вкладка бар. Буларды карап чыксак болот. Мисал үчүн бул заливка боюнча, бул неме боюнча. Сводка деп турган жерде мынакей квадрат текст двух сторон деп атат. Бул дегени могул немебиздин эки тарабынан тең жазуу уланып кете берет. Мисал үчүн веб дизайн деп мондай кетип атат. Эгерде биз муну квадрат слева деп кое турган болсок, сол тараптан гана кетти. Көрдүңүзбү? Эгерде квадрат справа дей турган болсок, оң тарабынан гана, бул жакка өткөн жок. Андан кийин астынан үстүнөн кетет. То есть бул немен жазууну бул фигурабыздын эки жагына эч кийлигишпей өтүп кете турган десек, notepad деген тандасак болот. Ошондой эле контур дегендер бар. Мынакей биздин неменин чек арасына жараша жакындай бере турган. Могул жерде ушул сантиметр да бар. Муну көтөрсөк болот. Мисалы үчүн 5 сантиметр деп койсок, 5 миллиметрге чейин аралыкта текст болбойт. Мисал үчүн айтайлык 1 миллиметр деп кое турган болсок, дагы жакыныракка чейин келди. Көрдүңүзбү? Мисал үчүн 0,1 дей турган болсок, азыр эч нерсе өзгөргөн жок. Анткени текстибиз өзү ушундай болуп атат да. Мисал үчүн бул текст 15 эмес, 10 деп кое турган болсок, дагы бир жакшыраак көрүнөт. Көрүп атасыңар да? Кандай кылып туруп алып келген. Так, андан тышкары дагы эмне тууралуу сүйлөшсөк болот бул жерде? Так. Макул, бул неме боюнча дагы брошюраны жасап атканда, буклетти жасап аткан балда дагы үйрөнөбүз. Простой текст боюнча, мен фигурный текст боюнча дагы бир аз бир нерселер айтып берейин. Фигурный текстибизде эмнелер кылсак болот? Фигурный текстте мындай чек арасы жок. Эгерде биз муну мындай кылсак, чоюлуп, немеси формасы бузулат дедик. Дагы башка эмне бар бул жерде көңүл бурулуш керек болгон нерсе? Фигурный текстибиздин направлениясын мындай өзгөртсөк болот. Бир фигуранын үстүнөн кеткендей кылып туруп да көрсөтсөк болот. Мисал үчүн дагы мындай бир неме алайлык. Фигура алайлы. Анын мунун үстүнө мындай чегара менен кеткен бир текст кылайлы. Ал үчүн текстибизди алып келебиз. Бул жакка алып келсек, көрдүңүзбү? Мындай бир кривыйга окшогон сызык көрүнүп атат курсорубуздун жанында. Ичине келсек, неме болуп атат? Бул ичине жазыла тургандай, мындай текст пайда болуп атат. Бул дагы маанилүү нерсе. Эгерде ичине ушундай текст жазабыз дей турган болсок, фигурный эмес, простой текстти ушул могул формада жазабыз десек, ошонун ичине жазсак болот. Же болбосо, мен азыр айтайын дегеним, неки мындай кылганда край деп турат, край деп туруп, тиги линия чыгып атат, линия эмес, кривый чыгып атат. Ошону баса турган болсок, анан бул жерге жазсак болот. Мисалы үчүн Corel Draw дейлик. Эгер байкаган болсоңуздар, уже көрдүңүздөр, жазуу ушул фигурабыздын четиндеги абрис боюнча жазылып кетип атат. Мисалы үчүн размерди бир аз кичирейтүү менен муну дагы жакшыраак көрсөк болот.
Peki. Bu qanday uçurlarda, misal üçün toğuluq logotipler jasaganda, misal üçün üstüne monday toğuluq qılıp jasaş üçün gerek boluşu mümkün. Kelgili oşundan da bir misal bereylik. Bir elips açıp durup ele. Peki. Elipsке tekst jaza turgan bolsak, tekst alabız. Neki o jerge jazabız. Misal üçün Corel Draw. Bugün Corel Draw dep ele jazatabız. Andan keyin mundağı oradan jıldırıp ne yapsak bolat neki. Bu koyup turayım. Tandaganыбызda ekөө birge tandalып atat. Text вдоль пути деген менен. Эгерде дагы бир жолу текстиге баса турган болсок, фигурный тексттин өзүн тандап атат, э? Мынакей мындай кылып туруп ортого койдук. Андан кийин эгерде биз эллипсти эки жолу басып турган болсок, эллипстин өзүн тандайт. Эллипстин формасын өзгөртө турган болсок, текстибиз дагы ошого жараша өзгөрөт. Эгер ушундай логотип жасашыңар керек болуп калса, ушундай методду колдонсоңуздар болот. Бул дагы өтө керек боло турган нерселерден бирөөсү. Фигурный тексттин артыкчылыктарынан дейин. Так, ошондой эле муну эмне кылсак болот? Мо эллипстен же болбосо бул фигурадан алыстыгын настройка кылсак болот. Бул үчүн мынакей мына жердеги инструменттерден пайдаланабыз. Мынакей мына жерде көрүнүп турат, кандай болсун дегендерди. Tekstin tamgalarının qanday jaygashuusu tuuralı mына жерден тандасаңыз болот. Биз үчүн эң стандарт биринчиси турат. Андан кийин аралыгы. Мынакей. Көрдүңүздөр, мындан алыстаганы. Ошондой эле бул дагы анын немесинин даражасы. Ошондой эле мындай кылып жылдырып дагы колдонсок болот. Азыр ушуну эле карап атат, бирок бир аз алысырактан, э? Мынакей, эгерде биз мунун формасын өзгөртө турган болсок, бул да кошо жылып атат. Так, алыстатсак болот дедик. Андан кийин өзүмдү кылайын. Бир аз жакындатып да коелу да, азыр бир нерсени көрсөткүм келди. Мынакей. Corel Draw дедик. Эми астына болсо мондайынан сабактар деп жазгым келди. Анда эмне кылам? Мисалы үчүн айтайлык, текст алдым. Ал жакка алып келдим. Сабактар деп жаздым. Латын тамгасы менен кетип атат, э? Бирок мен каалагандай болгон жок. Эгер байкаган болсоңуздар, мынакей. Мындай кылып туруп жылдырып койсок болот. Бирок жазуу тескери болуп калды. Анда эмне кылабыз? Жазууну тандап туруп, могул күзгү сыяктуу айландырып койсок, көрдүңүздөр, бир жолу айланды. Экинчи жолу айландырсак, мынакей мондай болуп пайда болду. То есть ушундай учурларда пайдалансак болот бул күзгү инструменттеринен дагы. Эми муну жазуулар аябай бири-бирине жакын көрүнүп атат. Ошон үчүн бир аз алыстатып койсок болот, э? Андан кийин муну дагы ушундай эле бир аз чыгарып ошого окшогон нерселерди жасаганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Так, текст боюнча муну дагы кийинки сабактарыбызда ошол мен жасап атканда, брошюраны жасап атканда алдыбызга чыга турган кээ бир нерселер болуп калса, ушул жакта айтып берем. Бирок муну алдын ала билип койгонуңуздар жакшы болот деп ойлойм, айрыкча могул простой текст боюнча. Азырынча саламатта калгыла. Иншаллах дагы көрүшкөнчө.